Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу биздин Муз ТВ каналынын жалпы катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Алдыңыздарда көкжал чыкты туугандар. Көкжал Жалал Абадтын Телтори ипподромунда турабыз азыр. Ошол жерден бул ат боюнча маалыматты алалы достор. Аттын кандай экенин азыр алдыда сурайбыз, толук мүнөздөмө берилет ат боюнча. Аттын кандай өнөрү бар, ошол боюнча достор толук бергенге мына биз баштадык. Жайчыбек, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Замир. Ака, жакшысызбы? Жакшы, өзүң кандай? Жакшыбы? Кудайга шүгүр, ден соолугуңуз жакшыбы ака? Жакшы, Кудайга шүгүр. Көкжалыңызды сатууга коюпсуз да ака? Сатууга койдук, Кудайга сатууга коюп сени чакырды беле. Көкжал тууралуу бир мүнөздөмө бербейсизби ака? Аттын кандайы чыгат? Көкжал эми бул биз ошо тайынды алганбыз. Анан мен багып жүрөм. Анан көкжал азыр 3 жашта. Бышты болуп турду, Эми 3 асый болот. 3 асый. 3 асый, 6 жаш болуп калат ошондо. Тай мезгилинен бери бактыңыз? Ооба, тай мезгилинен бери бакканбыз. Кандай породадагы жылкы деп келген ака? Эми породасын биз деле толук билбейбиз, элге койдук. Эл чечсин, кандай экен? Эл сынасын, эл чечсин. Анан ат жакшы, ат иши дагы бар аттын. Ат үйрү бар, үйрдө жүргөн. Үйрү жакшы карайбы? Жакшы карайт, Үйрү мыкты, балдары бар. Анан ат ушу былтыр үйрдөн келип, чабылган эмес да. Болчу эми текулактардан анча ашырылып жүргөн. Анан бул үйрдөн келгенден бактык, анан суута албай атты. Чабылбай калып кетти. Анан быйыл азыр үйрөтүп атабыз, 3 жылакка барып калды. Кудайга шүгүр, жакшы. Кириштери жакшы болду. Кириштери жакшы, ат күчтүү. Көкжалдыгын кылабы? Ооба, ошо кече кулакта койдум көкжал депчи. Алыгы сен тарттың беле, бир аксакал айтты эле. Көк атты ошо көк аттан күчтүү чыгат. Ооба, ошо мындай күчтүү өжөр полбан керек экен да, кече өзү байкаганан ошо көкжал деп ат коюп койдум. Көкжал каласа. Аты деле жок эле. Кириштери жакшы. Кириш чыгыштары жакшы. Мына не болгон экен мына жер? Кайсы? Мына сызыктар. Бул белгиси да ошондой. Ошондой белги экен да. Ооба, таанымал. Караңыздар. Көкжалдын бою канча чыгат? Бою ушу 1.65 менен 60-тын ортосу. 60-тан жогору да. 60 жогору. 60-тан жогору куда каласа. Бул баягындай өңүн өзгөрткөн жылкыдан эмеспи ака? Жок, ушундай эле. Өзгөртпөйт. Турушу жакшы. Үйүрдө кулун иштебейт. Жок. Желеде койдуңузбу? Желеде сабычкен эмеде коюлган. Кайсы жайлоодо жүрдү? Бул Сузактын ушу кадым жайлоосу бар, ошо жайлоодо. Кадуу жакта. Туяктарына жооп бересиз. Куда каласа туяктары таптаза. Ден соолугу мыкты, Ден соолугу мыкты. Жеп ичиши жайында. Жей берет, уже зорго токтотосуң муну. Эми ака, бул 3 жолак чабылып туруп, азыр ушул жерден дагы кичине нары бери кое берсек болобу? Сөзсүз болот, Болот, кичине суусу бар, бирок чабып атабыз эми. Таза эмес. Эми жеңил деген бир эл көрүп койсун. Мындай көрүнгөн менен жеңил ат. Жеңил. Аягы жеңил, тормуздары жайында. Тарбиясы жакшы экен да. Тарбия, мен акам тарбиялаган муну, аябай. Жашында пышырган мындай алек каминги эмес, ат чалынып алынбайт. Тай. Мүдүрүлгөн эмес. Жок, катуу пышкан. Бир оңго солго буруп көрчүкөм, оңго солго, ордунан эле. Ат чоң көрүнгөн менен жеңил. Жеңил, Узат баз чапсын. Бир узат койчу гана. Чапчы? Узун бир кой берип кой, бияка. Узун кой бер. Мына достор, Көкжал Жалал Абадтын атын издегендер ушул Жайчыбеканын номерине экранга жазып коем, чалсаңыздар болот. Тормузун көрсөтчү да. Тормуздары жакшы, Жакшы. Такага жоош турабы ака? Өтө жоош. Өтө жоошпу? Анан түшүп футболдун кармат берип коер. Түшүп жооштугун бир далилдеп койчу. Анан жооштук аябай жоош. Аял, бала, чака эч ылыбайт, карай берет. Аркалары. Эч чатагы жок. Шишик жок боягында ака. Бир сире тартып көрсөтүп койгон, эч жеринде эч кандай неме жок. Айып жок. Таптаза. Мына достор. Эми Жайчыбек ака, бунун баасын канча дейсиз? Көкжалдын баасын канча баалайсыз? Муну эми мен айттым го, бул өзү мындай эле жөндүлө коем. $4,5 миң коюм.
4,5 мың доллар. Эми Сұрағанға жолдар бар. жолу бар, сүйлөшөбүз. Жолы бар. Номеріңізді бір озек айтып қойсаңыз. 0777 47 51 10. 47 51 10. WhatsApp бар, а? Ушунда WhatsApp. Мары басырғын. Мына туғандар, көкжалдың маалыматы алдыңыздарға айтылды. Номерді экранға жаздым туғандар, жаққандар. Сөйлешіп, бағалашып туғандар. Бұл аттың айтылыш бағасы 4,5 мың доллар болды. Келішіп алсаңыздар болады туғандар. Содаңызға береке болсын, Жайчыбек ака. Айтқаның келсин. Тыныш болыңыз. Рахмат.